Курбандык сойгонго чамасы жетип туруп, карызы жок, турмуш тиричилигинен ашыкчараак, тамак ашынан ашыкчараак акчасы бар. Эгер курбандык сое турган болсо, ал сойгон малына кеткен акчага кийин жашап кете албайм деген коркунуч болбосо, демек ал курбандык союш керек. Ким ушундай акчасы бар болуп туруп курбандык сойбой кое турган болсо, анда ал биздин намазканабызга, мечитибизге кирбей турсун деди пайгамбарыбыз. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам Курбан айт күнү курбандык союп, малдын алкымынан, муздоосунан кан тамчылаткандай улуу иш кыла албайт мусулман инсан. Ошол күнү эң сооптуу улуу иши сойгон курбандыгы. Аллаху акбар. Кыяматта Аллахтын алдына ошо союлган курбандык туягы, түгү, мүзү, териси менен Аллахтын алдына күбө болуп келет. Анын чын ыхластан союлгандыгына жана Аллахтын буйругун жүзөгө ашыргандыгына сойгон курбандыгыбыз өзүбүзгө күбө болуп келет.